Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Арбаңыздар, силер менен Кыргыз диаспора кеңеши миграция жаңылыктары. Сөз баштаарынын астына биздин Telegram каналды колдоп катталып коюңуздар. Ссылкасын астына киргизип коем. Себеп деген YouTube каналынын иштеси токтой баштады. Жакында балким толугу менен жабылышы мүмкүн. Ошон үчүн биринчи эле Telegram каналга бардык видеону жүктөйбүз, андан кийин YouTube каналга кийинчерээк жүктөйбүз. Урматтуу мекендештер, мамлекеттик дума кайрадан мигранттарга тийише баштады. Негизи эле атайын согуш операциясы башталгандан кийин Россиянын жетекчилиги Госдуманын депутаттарына ошол башка көйгөйлөрдү айтууга тыюу салган. Ошон үчүн мигранттардын атынан хайп кылып, мигранттардын атынан тийишип, ошол эле болгону иш-чарасы ошол болуп калды. Өткөн айда 3 окуудан кийин 2025-жылы күчүнө кире турчу мыйзамды кабыл алды эле. Ал мыйзамда болсо мигранттарды жакшы жумуштарга иштөөгө чектөө коюу боюнча. Бирок Кудайга шүгүр, ал кыргыздарга тийишеси жок. Себеп деген Евразия экономикалык комиссиясы бул тууралуу бир сыра оюн айтты. Кыргыз жарандарына, Евразия экономикалык бирикменин өкүлдөрүнө эч кандай тийишеси жок. Эми кайрадан болсо мамлекеттик дума жаңы мыйзамды азыр сунуштап атат, жаңы толуктуулар киргизип атат. Мурда күнү ЛДПР фракциясынын жетекчиси Леонид Слуцкий айтып кетти. Россия Федерациясында мигранттарды үй бүлөсү менен алып келгенге тыюу салуу боюнча сунуш киргизип жатат. Бул биринчиден низкоквалифицированный специалист деп коет, жанагы дворник болуп иштегендерди, строительдерди, ошол тармакта иштегендерди үй бүлөсүн алып келүүгө тыюу салдыруу мыйзамына сунуш киргизип жатат. Бул канчалык кыргыздарга тийишеси болот же болбойт, аны кийинчерээк дагы Евразия экономикалык комиссиясынан биз тактайбыз, бирок ошондой сигнал бар. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү күндө Кыргызстанга тыйын которуу системасынын эң мыктысы бул банк мерпривилегий болуп жатат. Эмне үчүн эң мыкты? Башка банктар аркылуу Кыргызстанга рубль менен тыйын которсоңуз, ал жерден сом менен берет, ошол жерден акчаңызды жеткиресиздер. Бул жерде болсо бүгүнкү күндө 2 банк менен иштешип атат. Бул банк Байтүшүм жана банк Компаньон менен. Кыргызстанга рубль менен которосуңар дагы Кыргызстандан ошол банктардан рубль менен кайра аласыңар. Каласаңар сом менен алыңыздар, каласаңар доллар менен алыңыздар. Уюлдук телефон эле банк мерпривилегий деп приложениени көчүрүп аласыңар дагы. Мен азыр ссылкасындагы QR кодунда киргизип коем. Тыйын которуп атканда мекен деген промокодду жазсаңыз, силерге эң арзандатылган скидка менен пайыз менен которсоңуздар болот. Кыргызстанга экономикасына тыйын которуп, Кыргызстан экономикасын колдой берет мекендештер. Азыр видеону көрүңүздөр, андан ары сөздү уланталы. В Госдуме предлагают запретить мигрантам привозить в Россию свои семьи. Депутаты отмечают, что речь идет о низкоквалифицированных специалистах. По словам авторов документа, речь идет о членах семей низкоквалифицированных специалистов, которые работают в России по трудовому договору или патенту и не имеют других законных оснований на проживание в стране. Семьям мигрантов с высокой квалификацией депутаты не намерены запрещать въезд. По мнению нардепов от ЛДПР, въезд детей трудовых мигрантов приводит к бесконтрольному миграционному потоку и общественной напряженности. Семьи трудовых мигрантов должны ждать их на родине. Приезжая в Россию, близкие трудоустроенных иностранцев живут компактными анклавами, разговаривают на своем языке, с пренебрежением относятся к местным жителям. Приехал, отработал, домой. Иного разговора быть не должно. Кыскасы ошондой. Андан тышкары Справедливая Россия фракциясынын жетекчиси Сергей Миронов дагы бир өзгөртүү киргизгенге сунуштап жатат. Министрлер кабинетинин төрагасына Михаил Мишустинге кат жолдоду. Ал жерде болсо мигранттар эгерде депортация болсо, ошону үй бүлөсү менен депортация кылганга сунуш болуп жатат. Ошол себептен бул азыр сунуш катары берилди. Качан күчүнө кирет, бул күчүнө киреби же мыйзам кабыл алынабы, алынбайбы, бул дагы белгисиз. Бул видеону да көрүңүз, андан ары сөздү уланталы. Из России хотят выдворять мигрантов вместе с их семьями. Депутаты направили предложение в правительство. Свои предложения он направил премьер-министру Михаилу Мишустину. Так, кроме депортации родственников мигранта, он считает, что нужно ввести въездной сбор для тех, кто прибывает в Россию без визы. Из этих денег, по мнению Миронова, можно будет оплачивать депортацию мигрантов. Кроме того, глава «Справедливо» Росов выступил за то, чтобы ограничить количество мигрантов в сферах такси, медицины, образования и фармацевтики до 5% от общего числа сотрудников. Миронов также призывает отменить патентную систему и набирать на работу мигрантов под конкретные нужды конкретного работодателя. При этом запретить въезд в страну членам семей иностранцев.
Надеюсь, глава правительства поддержит наши программные предложения, которые полностью отвечают интересам граждан России и вводят давно назревшие необходимые изменения в сфере регулирования миграции. Кыскасы, токотер жер урматтуу мекендештер, негизиле миграция жаатында Россия Федерациясында атайын согуш операциясы башталганда бир аз оорлоп бардат. Ошол үчүн эң биринчи документтерди тууралаңыздар. Регистрацияны жашаган жерге сөзсүз түрдө квартира алып атканда регистрацияны сөзсүз өзүмө, үй бүлөмө, тааныштарыма ошол жерде жашаган кишинин баарына койдурганга деп сүйлөшүңүздөр. Андан тышкары эмгек келишими боюнча кийинки выпускада бир жакшы бир выпуск чыгарабыз. Самозанятыйдын негизинде туура эмгек келишим түзүп туруп легалдуу жүрүү боюнча. Эгерде документтериңер туура эмес болсо, эгерде акчаңар жок болсо, муктаж болсоңуздар, чек арага чыгып келгенге бизде бир жамаат менен иштешебиз. Көп балалуу болсоңуздар, акчадан кыйналып атсаңыздар, кайрыла бериңиздер. Чек арага алып барып, регистрацияны кайрадан, миграционканы жаңылатып кайра алып келишет. Волгоградский проспектте жигиттер номерин айта кетейин. +7925 465 68 40, +7929 630 74 65. Абубакр жана Замир деген мырзалар. Волгоградский проспект 4-выходта. Чын эле муктаж болсоңуздар, кайрыла бериңиздер, диаспоранын атынан десеңиздер, жардам берет. Кыскасы, жаңылыктар ушундай, жакшы жаңылыктар болсо бөлүшүп турабыз. Анан урматтуу мекендештер, ишкерлерди колдоо максатында ошо Волгоградский проспектте 2-выходта чыкканда Кыргызстанга документ жөнөтөсүңөрбү, дары жөнөтөсүңөрбү, буюм жөнөтөсүңөрбү, посылка жөнөтөсүңөрбү, Осман экспресс деген уюм бар. Диаспоранын атынан десеңиздер, толуктуу скидкасы менен алып барып келет. Аэропортко барып, жалдырабай, эч кимден суранбай эле ошол жака алып барып 405 рубльга посылка салып ийсеңиздер болот. Телефон номерин айта кетейин: +7925 87 000 78, +7903 14 000 03. Мен азыр телефондорунда жазып коем. Жакшы жаңылык айтканга аракет кылабыз. Көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.